Карабалта шаарында 47 жаштагы аялды унаа сүзүп кетти. 3-декабрда Карабалта шаарында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалымат караганда таңкы саат 7:30 чамасында шаардын Коммунист көчөсүндө 1978-жылы туулган аялды унаа уруп кеткен. Бул шаардагы кооптуу кесилиш болуп саналат. Көп унаалар ушул жерден өткөндүктөн унаа кырсыктар көп катталат. Дарыгерлердин айтымында ал травматология бөлүмүнө жаткырылды. Абалы оор. 4 баласы менен таксиге олтурган аял балдарынын бирин унутуп кеткен. Соц тармактарда такси кызматында иштеген адам менен болгон кызыктуу жана таасирдүү окуя талкуу жаратты. Биринчи жүргүнчүсүн түшүрүп, экинчисин алып бара жаткан айдоочу күтүүсүз телефон чалып алат. Арттагы жүргүнчүнүн уруксаты менен жооп берсе, чалып жаткан аял анын машинасында 4 баласынын бири калып кеткенин айтат. Айдоочу таң калып артка бурулуп, бала сиздикиби деп сураганда, жүргүнчү жай гана жок деп жооп берет. Кыска сүйлөшүүлөрдөн кийин такси кызматкери жүргүнчүсүнөн баланы апасына жеткирип коюуга каршы эместигин сураган. Аял болсо жагдайды түшүнүү менен кабыл алган. Натыйжада айдоочу баланы тынчсызданган энесине аман эсен жеткирген. Окуя такси кызматкеринин адамгерчилиги жана өзгөчө жагдайдагы ак ниет реакциясы үчүн желеде тез тарады. Сокулукта 3 унаа кагышып, унаалардын узун тыгыны пайда болду. Кечээ 3-декабрда Сокулук районунун борборунда 3 унаа кагышты. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек Карабалта унаа жолунда жеңил унаа менен жүк ташуучу унаа кагышкан. Анын кесепетинен узундугу 3 чакырымга созулган унаа тыгын жаралды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Балдарын сабап видеого тартып күйөөсүнө жиберген аял кармалды. Чүйдө өз балдарын сабаган 30 жаштагы аял уруп сабап кыйноо фактысына шектелип кармалды. Социалдык тармактарда 30-35 жаштагы аял 2 баланы үйдүн ичине сабап жаткан видео тараган. Бул окуя боюнча уруп сабоо менен жана өмүргө, ден соолукка коркунуч, зомбулукту колдонуу менен коркутуу беренелери менен кылмыш иши козголуп, текшерүү иштери башталган. Жыйынтыгында балдарын сабап жаткан аял 30 жаштагы чүйдүн Сокулук айылынын тургуну экени, ал эми анын жолдошу 37 жаштагы жаран экени белгилүү болгон. Жабыркаган балдар 9 жана 7 жашта экени такталды. Алардын баары тергөө кызматына жеткирилди. Милициянын маалыматында окуя ошол жылдын 26 ноябрында болгон. Анда жогорудагы аял жолдошу менен 3 айга жакын убакыттан бери урушуп жүргөндүктөн ага өч алуу максатында балдарын сабаганы аныкталган. Аял кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам, сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Да, слушаю. Вы ребенка забыли в машине? Как забыли в машине? Это ваш ребенок? Нет, не мой. А чей? Я не знаю, я думала, что... Это не мой ребенок, это я вообще... Я тут думал, ваш ребенок. Как вы забыли? А вы не против, если мы вернемся сейчас? Нет.
Хорошо, сейчас вернемся. Вернемся сейчас. Добуш сатып алуу жөнүндө айтылган видео текшерилүүдө. Ош облустук милициясы добуш сатып алуу тууралуу айтылган видео боюнча текшерүү башталганын билдирди. Мекеме кабарлагандай 1 декабрда Facebooктагы Азия Кыргызстан аттуу баракчада номер 5249 шайлоо тилкесиндеги добуш сатып алуу аракеттери тууралуу видео жарыяланган. Анда акча менен добуш алуу аракети жасалып жатканы айтылган. Бул факты каттоого алынып, окуянын чоо жайын тактоо жана текшерүү иштери жүргүзүлүүдө.